Саламатсыздарбы, бүгүн биз добуш берүү күнү жана шайлоочулардын добуштарын эсептөө тууралуу сүйлөшөбүз. Биз менен шайлоолор боюнча эксперт Канышай Мамытова. Биз мурдагы сабактарда жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга киргизилген өзгөрүүлөр жана толуктоолорду эске алуу менен шайлоонун ар бир баскычына өзүнүн таасирин калтырып жаткан жаңы аралаш шайлоо системасы боюнча өтө тургандыгы тууралуу айтканбыз. Добуш берүү күнүндө кандайдыр бир өзгөчөлүктөр барбы? Ооба, албетте бар. Анткени аралаш шайлоо системасын киргизүүнү эске алуу менен добуш берүү күнү ар бир шайлоочу бирдиктүү жана бир мандаттуу округ боюнча шайлоочулардын тизмесине киргизилген болсо, анда ал 2 шайлоо бюллетенин алат. Жогорку кеңештин депутаттарын бирдиктүү округ боюнча шайлоо бюллетени кандай болот? Бирдиктүү шайлоо округу боюнча бюллетень 2 бөлүктөн турат. Шайлоо бюллетенинин жогорку бөлүгүндө чучугулак менен аныкталган тартипте каттоодон өткөн саясий партиялардын тизмеси болот. Ал эми шайлоо бюллетенинин төмөнкү бөлүгүндө 54 бош чарчы болот, анын жанында номерлер жана ага ылайык жогору жагында дагы бардыгына каршы позициясы чарчысы болот. Жана ага ылайык, мисалы, мен шайлоочу катары талапкер Иванов үчүн добуш бергим келсе, талапкер Иванов Ромашка саясий партиясынын тизмесинде 8 номери менен турат дейли. Ага ылайык бирдиктүү округ боюнча мен шайлоо бюллетендин жогорку бөлүгүнө Ромашка саясий партиясынын жанындагы чарчыга белги коем. Ал эми шайлоо бюллетендин төмөн жагына 1ден 54 номерге чейин чарчылар жайгашкан. Анын ичинен мен 8 чарчыга дагы бир белги коем. Бул менин өзүмдүн добушумду Ромашка саясий партиясы үчүн конкреттүү түрдө ушул саясий партиянын талапкерлер тизмесиндеги номер 8 номердеги талапкер Иванов үчүн бергендигимди билдирет. Анда шайлоочу саясий партия үчүн гана белги кое алабы жана саясий партиянын талапкерлер тизмесинин ичиндеги талапкер үчүн белги койбойбу деген суроо келип чыгат. Ооба, сөзсүз болушу мүмкүн. Мен балким бул ушул шайлоолордо көп санда болушу мүмкүн деп ойлойм. Анткени жаңы системаны эске сактап калуу, партиянын номерин, анан дагы добуш бергим келген талапкердин номерин эстеп калуу дээрлик оор. Балким көпчүлүк шайлоочулар алар саясий партия үчүн гана белги коё тургандыгын унутуп калышы мүмкүн. Же аларды чынында талапкерлердин болгон тизмеси канааттандырат. Аларга чынында баары бир. Башкысы ушул саясий партиянын талапкерлери өтүшү маанилүү. Мындай учурда бул бюллетень жарактуу деп эсептелет жана добуш саясий партиянын пайдасына кетет. Шайлоочу саясий партияны шайлоо жана партиянын талапкерлер тизмесинин ичинен бирден ашык талапкерди шайлоо укугуна ээби? Жок, андай укукка ээ эмес. Анткени мында бюллетень жараксыз деп таанылат. Башкача айтканда, шайлоочу саясий партияны гана шайлай алат, же шайлоочу партияны жана бир талапкерди тандай алат. Бирок эгерде шайлоочу партияны жана бирден көп же 2-3 талапкерди шайласа, анда мындай учурда бул бюллетень жараксыз деп таанылат. Бул жерде мен ар бир шайлоо участогунда добуш берүү үчүн орун жайда, добуш берүү үчүн кабинада борбордук шайлоо комиссиясы атайын даярдаган маалыматтык материал болот. Анда биз участокко келип эстеп жана талапкерлердин тизмесиндеги добуш берүүнү каалаган талапкердин номерин эстешибиз үчүн саясий партиялардын аталыштары жана талапкерлердин тизмесине киргизилген ар бир талапкер тууралуу маалыматтар болот. Бирдиктүү округ боюнча шайлоо бюллетендери менен бардыгы дээрлик түшүнүктүү. Эми бир мандаттуу округ боюнча шайлоо бюллетени тууралуу. Жогорку кеңештин депутаттарын бир мандаттуу округ боюнча шайлоодо шайлоо бюллетени кандай болот? Бир мандаттуу округтар менен кыйла жеңил. Башкача айтканда, бир мандаттуу округ боюнча бюллетень ушул бир мандаттуу округ боюнча көрсөтүлгөн, катталган талапкерлердин фамилиясын, аты жөнүн камтыйт. Ага ылайык бардыгына каршы позициясы болот жана шайлоочу добуш берүүнү каалаган талапкердин пайдасына конкреттүү тандоо жасайт. Мисалы, эгерде мен талапкер Сидоров үчүн добуш берүүнү кааласам, мен Норильск шайлоо округуна катталган болсом, анда мен талапкер Сидоров үчүн чарчыга белги коем. Добуш берүү аяктагандан кийин шайлоочулардын добуштарын эсептөө кандай жол менен ишке ашырылат? Мурдагы автоматтык түрдө эсептөөчү урна чеги болобу? Шайлоочулардын тизмесине 2 округ боюнча киргизилген ар бир шайлоочу 2 бюллетень ала тургандыгын эсепке алуу менен. Ага ылайык автоматтык түрдө эсептөөчү 2 урна болот. Бирдиктүү округ боюнча автоматтык түрдө эсептөөчү 1 урна, ага шайлоочу бирдиктүү округ боюнча бюллетень салат. Экинчи автоматтык түрдө эсептөөчү урна бир мандаттуу округ боюнча, ага шайлоочу бир мандаттуу округ боюнча бюллетень салат. Ага ылайык саат 8ден кийин добуш берүү аяктагандан кийин автоматтык түрдө эсептөөчү 2 урна. Алар автоматтык түрдө эсептөөчү урнанын ушул участоктогу добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыктары тууралуу маалыматтар болуп саналган жыйынтыктоочу отчетун берет. Андан кийин добуштарды кол менен эсептөө башталат.
Шайлоо участоктарында добуштарды кол менен эсептөө кандай тартипте жүргүзүлөт? Добуштарды кол менен эсептөө шайлоо жөнүндө мыйзам менен жөнгө салынган. Анда биринчи кезекте бир мандаттуу округ боюнча добуштарды эсептөө жүргүзүлө тургандыгы белгиленген же автоматтык түрдө эсептөөчү урналарды ачууга байланышкан бардык процедураларды аткаргандан кийин колдонулган бюллетендердин жараксыз кылгандан соң тизмелер менен иштөө жана башкалардан кийин автоматтык түрдө эсептөөчү урнадан чыгаруу, бир мандаттуу округ боюнча шайлоо бюллетендери талапкерлердин фамилиялары боюнча конкреттүү түрдө иргилет. Же ар бир мандаттуу округда бизге ага ылайык ар кандай талапкерлер бар. Мисалы, кайсы бир номер биринчи округду алалы жана ушул округдун талапкери фамилия, аты, атасынын аттары боюнча иргилет. Мындай талапкер үчүн саналган бюллетендердин топтому, дагы тиги талапкер үчүн саналган бюллетендердин топтому, бул талапкер үчүн бюллетендердин топтому жана башка. Ошентип ар бир бюллетендердин топтому боюнча эсептөө жүргүзүлөт. Башкача айтканда, жыйынтыгында добуш берүүнүн натыйжалары тууралуу протокол түзүлөт. Номер биринчи талапкер канча алды? Номер экинчи талапкер жана ошондой эле бир мандаттуу шайлоо округу боюнча канча алды? Ал эми шайлоо бюллетендери менен иш аяктагандан кийин, башкача айтканда, бир мандаттуу шайлоо округу боюнча бюллетендерди кол менен эсептөө аяктаган соң, ушундан кийин гана шайлоо комиссиясы бирдиктүү шайлоо округу боюнча бюллетендерди эсептөөгө өтөт. Кол менен эсептөө дал ошол бирдиктүү округ боюнча бюллетендерди эсептөө кыйла татаал болот. Анткени биринчиден автоматтык түрдө эсептөөчү урнадан чыгарылган бюллетендер саясий партиялар боюнча бөлүштүрүлүшү керек. Ага ылайык 21 саясий партия. Мисалы, шайлоого катышып жатса, ар бир саясий партия үчүн 21 бюллетендердин топтому, ага кошумча бардыгына каршы позициясы боюнча бюллетендер. Ушундан соң ар бир саясий партия канча добуш алгандыгы эсептелет. Участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасы тарабынан участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн ортосунда бюллетендер бөлүштүрүлөт. Мисалы, мен таратып бердим. Андан кийин мүчөлөргө ар бирине номер биринчи партиянын бюллетендерин чогултууну айтам. Мен ага номер биринчи талапкер үчүн бардык бюллетендерди чыгаргыла дейм. Мисалы, Ромашка партиясынан биз бардыгыбыз карайбыз. Ар бири өзүнүн бюллетендер топтомунун ичинен карайт. Ромашка партиясына номер биринчи талапкер үчүн бюллетенди алып чыгат. Анан мен төрага катары аларды чогултам. Жана Ромашка партиясындагы номер биринчи талапкер канча добуш алганын санайм. Экинчи, үчүнчү номердеги талапкерди дагы ушундай саналат. Башкача айтканда, ар бир партия боюнча партия өзү канча алды? Ошондой эле ушул партиянын тизмесинин ичиндеги 54 талапкердин ичинен ар бири канча добуш алды эсептөө керек. Ага ылайык бул процедура шайлоолорго катышып жаткан бардык партиялар боюнча бардыгына каршы позициясы берген добуштарды да эсептөө керек. Добуш берүүнүн натыйжалары автоматтык түрдө эсептөөчү урнанын маалыматтары боюнча же кол менен эсептөө боюнча аныкталабы? Мыйзамда добуш берүүнүн жыйынтыктары расмий түрдө добуш берүүнү кол менен эсептөөнүн маалыматтары боюнча аныктала тургандыгы так белгиленген. Башкача айтканда, автоматтык түрдө эсептөөчү урнанын отчету добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыктары тууралуу отчет болуп саналат. Добуш берүүнүн жыйынтыктары расмий түрдө бюллетендерди ушул кол менен эсептөөнүн жыйынтыктары боюнча аныкталат. Эреже катары алардын ортосундагы айырма дайыма бир аз эле болот. Башкача айтканда, чынында АЭУ, АСУ отчету жана добуштарды кол менен эсептөө маалыматтары дал келет. Бир аз айырма жараксыз бюллетендерден улам болушу мүмкүн. Мыйзам тарабынан автоматтык түрдө эсептөөчү урнанын отчету, шайлоочуларды тастыктоо тууралуу отчет, добуш берүүнүн жыйынтыктары тууралуу протокол, участкалык шайлоо комиссиясы тарабынан кандайча сканерленүүсү жана борбордук шайлоо комиссиясынын серверине кандай жөнөтүлөөрү жана өз кезегинде борбордук шайлоо комиссиясы, эгерде сиздер борбордук шайлоо комиссиясынын сайтына кирсеңиз, маалыматтык шайлоо системасы деп аталган бөлүм бар. Сиз ага киресиз жана онлайн режимде добуш берүү күнү реалдуу убакыт режиминде сиз ар бир участоктон келип түшкөн маалыматтарды карай аласыз. Жана ал жерде АЭУ, АСУ маалыматтары жана кол менен эсептөө маалыматтары бөлүмү бар. Аларды ошондой эле салыштыра аласыз. Ошондой эле ал жерден бир мандаттуу округ боюнча, бирдиктүү округ боюнча добуш берүүнүн жыйынтыктары тууралуу сканерленген протоколдорду көрө аласыз. Идентификациялоо тууралуу чектер, АЭУ отчеттору дагы реалдуу убакыт режиминде онлайн көрүнөт. Ушул эле маалымат мурдагы шайлоо компанияларынын жыйынтыктары боюнча сакталган. Ал борбордук шайлоо комиссиясынын сайтында дагы бар. Чоң рахмат. Биз менен шайлоолор боюнча эксперт Канышай Мамытова болду.